Саламатсыздарбы? Менин атым Тимур Шайхудинов. Мен Жарандык бирлик коомдук бирикмесинин өкүлүмүн. Биз парламенттин контролдук функцияларын өнүктүрүүгө көп жылдан бери жардам көрсөтүп келебиз. Бүгүн биз сиздер менен мыйзамдарды парламенттик баалоонун негиздери тууралуу сүйлөшөбүз. Мен Кыргызстандын дагы, чет өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы тууралуу айтып берем. В среднем в год Орточо алганда Жогорку Кеңеш жылына 120дан ашык мыйзам кабыл алат. 2018-2019 жылдардагы сессияда парламент 136 мыйзам долбоорун жактырган. Мында көбүнчө колдонуудагы мыйзамдарга оңдолорду киргизүү жөнүндө сөз болуп жатат. Бирок жаңы редакциядагы мыйзамдар жана таптакыр жаңы мыйзамдар дагы бар. Мунун баары өлкө үчүн олуттуу мааниге ээ. Документтердин мазмунунан тышкары төмөндөгү маселелер маанилүү. Мыйзам ченемдери кантип жүзөгө ашырылат? Алар коюлган максаттарга жетишеби? Тоскоолдуктар барбы? Кандай тоскоолдуктар бар? Жыйынтыгында эмне өзгөрөт? Мыйзамдарды жүзөгө ашырууга контроль парламенттин салттуу функцияларынын бири. Аны биринчи кезекте профилдик комитеттер жүзөгө ашырышат. Дүйнөлүк жана улуттук тажрыйбага таянуу менен контроль ар кандай жүзөгө ашырыла тургандыгын айтууга болот. Жана анын негизги түрү аткаруу бийлиги мыйзамдарды жүзөгө ашыруу үчүн кандай формалдуу иш-аракеттерди көргөнүн көзөмөлдөөдөн турат. Негизинен бул мыйзам алдындагы актыларды, ведомстволук буйруктарды кабыл алуу, ар кандай иш-чараларды өткөрүү жөнүндөгү отчеттор, статистика болот. Формалдуу контроль терең жүргүзүлбөйт жана системалуу өзгөрүүлөрдү көрсөтпөйт деп айтууга болот. Ал эми кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулардын коомдун жана анын ар кандай топторунун пикири сейрек изилденет. Формалдуу контролдун олуттуу кемчилиги алынган маалымат бурмаланып жана бир аз апыртырылып жибериши мүмкүн экендигинде турат. Анткени укук колдонуучулар контролдоочу орган опурталдуу тыянактарга келип жана жазалайт деп кооптонушу мүмкүн. и последует наказание. Оценка хоть и является... Баалоо парламенттин контролдун бир бөлүгү болгонуна карабастан, формалдуу контролдо мыйзамдын таасирине олуттуу көңүл бурулгандыгы менен айырмаланат. Ал эми баалоонун жыйынтыгы мыйзамдарды колдонуу практикасын өркүндөтүү, тоскоолдуктарды нейтралдаштыруу жана зарыл болгон учурда мыйзамдарга оңдоолорду киргизүү болушу керек. Парламентте баалоо таптакыр болгон эмес деп ырастоого болбойт. Бирок 2016-жылы парламенттин ишин баалоону киргизүү концепциясын бекитүү тууралуу токтомду кабыл алуу менен Жогорку Кеңеш аны системалуу жүзөгө ашырууга даяр болду. Методикага байланыштуу 6-чакырылыштын депутаты Алы Карашев деп айткан. Следует признать, что зачастую Парламенттик көзөмөл көбүнчө административдик жол менен жүргүзүлүп келгенин, мыйзамдын айрым пункттарын контролдук цифралардын жүзөгө ашыруу талкуулоо менен гана чектелгендигин моюнга алуу керек. пунктов программы и статей законов. При этом не всегда Ошол эле учурда мыйзамдардын жана программалардын аткарылышына байланыштуу коомдо өлкөдө эмне өзгөрүлүп жатканын ар дайым эле ачыктала берген жок. или исполнение программ. Биз мыйзамдарды баалоо методикасы жөнүндө кененирээк 4-видеодо айтып беребиз. В первом видео... Биринчи видеодо парламенттик баалоо 3 мыйзамда апробацияланганы жөнүндө айтканбыз. Мисал катары, укук бузууларды алдын алуу жөнүндө мыйзамды карайлы. правонарушений. Комитет по... Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитет 2 депутаттан, булар Наталья Никитенко жана Мирлан Жээнчироев болгон. Комитеттин бөлүмүнүн кызматкерлеринен, коопсуздук маселелерине адистешкен жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрүнөн жана эксперттен турган жумушчу топ түзгөн. Укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзам анын коомдук маанилүүлүгүнөн улам тандалган. Анткени коопсуздук мамлекеттин приоритеттүү функцияларынын бири. Мындан тышкары коомчулук тарабынан кылмыштуулуктун алдын алуу системасына карата жем айтылып келген. Тандоонун дагы бир фактору мыйзамды кабыл алгандан бери 14 жыл өтсө дагы анын таасири мыйзам чыгаруучулар тарабынан олуттуу изилденбегендиктен болгон. Бул маанилүү учур. Баалоого мыйзамды кабыл алуудан кийин дароо жүргүзүлбөйт. Бирок ал үчүн 1 жылдан кем эмес убакыт өтүшү керек. Баалоонун маанилүү даярдык этабы техникалык тапшырманы жана куралдарды иштеп чыгуу болуп саналат. Задания, инструментов. Согласно техническому... Техникалык тапшырмага ылайык баалоо иш-чаралары өткөрүлгөн. Алар мамлекеттик органдардан, мыйзамды аткаруучулардан алынган расмий маалыматтарды талдоону, мыйзам таасир эткен коомдун топторунун, ошондой эле жарандык сектордун өкүлдөрүнүн пикири камтылган. Кат түрүндөгү суроо талапка мамлекеттик органдардын расмий жооптору дайым эле маселенин маңызын толук ченемде ачыктай бербегенинен, кызмат адамдары менен жолугушуулар өткөрүлгөн. Баалоонун жыйынтыктары маалым катта берилген. Баалоонун жыйынтыктары боюнча комитеттин чечими кабыл алынган. Анда өкмөткө тапшырмалар жана аларды аткаруу мөөнөттөрү кеңири аталып чыккан. Бул ар кандай мамлекеттик органдардын ошол эле ийимдин иш практикасын өркүндөтүү боюнча тапшырмалар, ошондой эле жаңы ченемдик укуктук базаны жана программалык документтерди иштеп чыгуу тапшырмасы болгон.
Чечим кеңири болгондуктан алдын алуунун негиздери тууралуу жаңы мыйзамдын долбоорунун негизги параметрлери боюнча сунуштары дагы камтылган. Өкмөт комитеттин тапшырмасына жооп кылган, бирок алардын айрымдарын жүзөгө ашыруу узакка созулуп кетти. Мисалы, жаңы мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү боюнча. Нового закона. Через полгода рабочая группа... Жарым жылдан кийин жумушчу топ өкмөт комитеттин тапшырмасына кандай жооп кылганын кайрадан баалоо жүргүзгөн. Ошентип депутаттардын ниетинин олуттуулугу көрсөтүлгөн. Ал эми кызмат адамдары алардан сурай турганын түшүнүшкөн. Мыйзамдарды баалоого карата колдонулган мындай ыкма парламенттин комитетине көйгөйлөрдү көрсөтүп гана тим болбостон, өкмөткө сапаттуу өзгөрүүлөрдүн багыттарын көрсөтүүнү шарттады. А не только указать на проблемы. Есть страны, которые... Мыйзамдардын таасирин системалуу изилдөөнүн узак тарыхына ээ болгон өлкөлөр бар. Ал Улуу Британия. Бул өлкөдө эки ыкма бар: алдын ала укуктук баалоо жана мыйзам чыгаруудан кийинки баалоо. Башкача айтканда, биринчиси мыйзам долбоорун алдын ала тандоого багытталган, ал эми экинчи ыкма бул жүзөгө ашырылган мыйзамдарды аткарууну баалоонун өзү. На предварительный анализ законопроекта. Улуу Британиянын парламентинде баалоо зарыл экени белгиленет жана ал мыйзам практикада күткөндөй иштеп кеткенин көрүүнү шарттайт. Жөнгө салуунун мыкты практикаларына шарт түзөт. Мамлекеттин концептуалдык максаттарын жүзөгө ашырууга көңүл бурууну жакшыртат. Кылдат текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган ийгиликтерден жана жол болбостуктардан алууга боло турган пайдалуу практикаларды аныктоого жана аны кеңири жайылтууга шарт түзөт. Комитеттер каалаган мыйзамдарды баалоону өз алдынча баштай алышат. Бирок эреже болгондой, биринчи баалоону мыйзам кабыл алынгандан кийин 3 жыл өткөндө өкмөт өзү өткөрөт. Өкмөттүк баалоонун отчету меморандум деп аталат жана ал профилдик комитетке жөнөтүлөт. Андан ары комитеттин мүчөлөрү алар өкмөттүк агенттиктин тыянактарына канааттанабы же кошумча терең изилдөө талап кылынабы чечишет. Бул учурда алар дал ошол парламенттик баалоону башташат. Меморандумга жазуу түрүндө далилдерге суроо талаптар жөнөтүлөт. Өкмөттүк агенттиктердин өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү түшүндүрмө берүү үчүн чакыртылат. Бардык чакырылган адамдар бул жолугушууларга сөзсүз катышуусу керек. Угуу ачык режимде өтөт. Анда комитет мүчөлөрү чакырылгандарга суроолорду беришет. Андан кийин баалоонун жыйынтыктарын, тыянактарын дагы, сунуштарды дагы камтыган документке киргизилет. Улуу Британияда мыйзамды баалоо анын долбоорун талкуулоо этабында башталат. Жана ушул учурда мыйзамды аткаруунун ачык максаттары жана күтүлгөн жыйынтыктарына аныкталбастан, анда 3 жылдан кийин эмнени баалаш керектиги түшүнүксүз болуп калат. Непонятно, что оценивать. Кийинки видеодо менин кесиптештерим Татьяна Третьякова мамлекеттик программаларды парламенттик баалоонун негиздери тууралуу айтып берет. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.